Assalamu alaikum ardактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер. Амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Совхоз Фрунзе айыл өкмөтүндөгү могу Канизавод студенческий деген айылды билесиздер. Ушул жерден сатыла турган 25 баш кой токтуларды көрсөтүп беребиз. Чыгарылышыбызды көрүп туруңуздар. Дарегибизди түшүндүңүздөр. Түшүнбөгөндөр үчүн дагы тагыраак тактап өтөйүн. Бул Канизавод студенческое деген айыл, бул объезднойдун жээгинде. Объезднойду билесиздер, Бишкектин түндүгүнөн өткөн жол. Объезднойдун Сокулук тарабын билесиздер, ошол жакта авторынок бар. Ошо авторыноктун ылдый жагында жанакы Совхоз Фрунзе деген биринчи айыл бар, объезднойдун жээгинде. Ошодон ылдый ичкери киргенде, бир 5 километр киргенде ушу студенческое деген айыл бар. Мына ушул жерде байкелер сарайда турат. Анда тааныштыра берейин, бул бир чыгарылган бир коро койду алышыңыздар керек. Алышыңыздардын негизги биринчи фактору бул 25 койдун 20сы токту. Туу элек буйруса кочкорго быйыл даяр. Эки тиштер былтыркылар. Анан бир коро 20 токту бир кочкордун кыздарыбы? Линиясы кандай эле? Крузак. Моңоюп турум. Эме, байкелер, Крузактын линиясы экен. Булардын атасы ошол, булардын линиясы ата тарабы. Тосуп коюң байке. Ата тарабы көлдө Айбек Сапарбекти билесиздер, ошо кишинин кочкору болот экен. Кыскасы, мына 20 баш токту бир кочкордуку байкелер, Өзүңүздөр карап коесуздар, келип көрөсүздөр. 5 башы кой, мына көрүп атасыздар. Дүңүнөн 50 000 сомдон сурап атат, келип көрөсүздөр. Мына чарбачылык, ушу дыйкан кишиден аласыздар. Өздөрүнүн койлору келип токтулардын атасын ушул жерден келип көрсөңүздөр дагы болот байкелер. Мына бойлору ар кандай сулуулары бар, бир баш карасы бар, бир эки буруу бар, көпчүлүгү кызыл. Жалпы мына ушул кызыл өңдүү койлор десеңиздер дагы болот. Ушул жерде турат байкелер, келип көрүшүңүздөр керек. Кочкор койло элеге? Жок, койло. Кысыр бүт баары. 5 баш кой сүттөн бөлүнгөн, туурабы? Бөлүнгөн. Кышта тууганбы? Кышта тууган. Болду, машалла. Кана ушул койлор айтор. Азыр мындай кылабыз. Шеф, сиз азыр экөөбүз кичине чурултуп, мына жукартып көрсөтүшүбүз керек да булардычы. Акырын бери карап өткөрүңүздөр, Мына жакшылап карап көрүңүздөр байкелер. Линиялар менен бир короодун кою дүңүнөн 50 000 сомдон сурап атат. Мына. Ушуну зор кылдыңыз да. Ушуну жакшы кылдыңыз дейм. Акырын эле көрүнүп атат өздөрү, акырын. Машалла, кана. Но сизыйдын параметри вообще таң калтырат экен кишиничи. Могу сизый койдун узундугу, шыйрагынын узундугу, кулактары, мындай экстерьери мына кишини суктандырат экен ушул. Булар жайлоого чыккан эмес, ушул жерде эле, үйдө эле мына кол астында токтулар. Мына токту дагы жакшы экен мына. Мына токтуга бир манер коюңуздар. Ошол аз башын көтөрөт мына. Тетине көтөрдү. Байкелер, сиздерге линияларны, жашыны, дарегини, каякта экенин толук түшүндүрүп бердик. Кызыккандар болсо өзүңүздөр рейсине чалып сурайсыздар дагы, байланышасыздар. Дарегин дагы бир рет айтып коелу. Чүй облусу Сокулук району, студенческое Канизавод айыл, Совхоз Фрунзеден объезднойдон келип киресиздер. Келип соодалаша бересиздер. Кысыр кочкорго коюлган эмес. Могу 20 баш токту бир кочкордун кыздары экен. Крузак линия. Ошо Крузак линиядагы кочкор Айбек Сапарбековдун короосуна орто калат экен. Ушундай байгелер, Өзүңүздөр дагы сүйлөшүп байланышасыздар. Кана ушул койлорду алыңыздар.